Бүгүнкү күндө өлкөдө 7 ГЭС иш алып барат. Алар Токтогул, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, 3 Коргон жана Ат башы ГЭСтери. Ошондой эле Камбар-Ата 2 бир агрегаты да бар. Бул иштеп жаткан станциялар жалпысынан 3030 мегаватт иштеп чыгарат. Анткени менен ГЭСтердин абалы көңүл жылытарлык эмес. Гидроэлектростанциялар 50 жыл мурун тагыраагы өткөн кылымдын 70-жылдарында ишке киргизилген. Энергетиктердин айтымында жабдуулардын 70% эскирип иштен чыккан. Мындан улам станциялар реконструкциялоо жана модернизациялоо долбоорун мүмкүн болушунча эртерээк ишке ашырууга муктаж. Ремонт оңдоо иштери кылууга муктаж. Бул жабдууларды жыл сайын жасап турабыз. Капиталдык ремонттор, орто, средний ремонттор жана текущий ремонттор, учурдагы ремонттор. Учурдагы ремонттор бул жазында жана күзгү деп жылына 2 жолу жазалабыз. Атайын режимди ылайыкташтырып, ошол керектүү жабдуу биздин график боюнча ремонттук иштерге чыгат. Серепчилердин айтымында эл аралык практикада электр жабдуулары 30% эскирсе абалы оор. Эгер андан көп болсо кооптуу эсептелет. Ал эми Кыргызстандын энергетика тармагы 70% эскирген. Бул өтө кооптуу. ГЭСтер менен катар электр тармактары да жакшы абалда эмес. Мындан тышкары Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы, ички керектөөнүн өсүү ыргагы көмөк чордондорго өтө оор келүүдө. Бирок ага карабай калкты электр менен камсыздоо тийиштүү деңгээлде уланууда. Былтыркыга салыштырмалуу күндүк пайдалануу 5-6-7 миллион киловатт саатка чейин суткасына көбүрөөк болуп жатат да. Былтыр 49 миллион киловатт саат болсо суткасына керектөөсү. Быйыл болсо 56 миллион киловатт сааттан ашып атат да. Ушундай акыбал где-то 10%га жогору негизинде. Мындан бир күн мурда президент өлкөнүн мурдагы жетекчилигинин тушунда буга чейин болгон электр энергиясынын абалы тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жарыялаган. Анын айтымында чет өлкөдөн 1 киловатты 5 сомдон алышып, элге 77 тыйындан берип турушкан. Албетте 5 сомдон деп кагаз жүзүндө көрсөтүлгөнү менен чыныгы баасы арзан эле болсо керек. Албетте 5 сом деген кагазда көрсөтүлгөнү менен чыныгы баасы төмөн болду. Мындан улам энергосистема банкрот болду, деп билдирди мамлекет башчысы Садыр Жапаров. Топтолгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн 9 жаңы ГЭСти куруу пландаштырылууда. Буга чейин өлкө жетекчилиги менен энергетика министрлиги тийиштүү документтерге кол коюшкан. Эгерде бардык пландар ишке ашса, Кыргызстан энергетикалык кубаттуулукту азыркыдан дээрлик 2,5 эсе өндүрө алат. 2022 жылдан баштап биз 2020 жылы Талас областында Киров суу сактагычында чакан ГЭС куруу иштерин баштадык. Биздин президентибиз өзү барып капсула коюп ачып берди курулуштун башталышын. Азыр ал жерде котловандык жумуштар жүрүп жатат. 25 мегаваттык. Эмдиги жылы мынакей жаз айында уже интенсивный иштер башталат. Андан сырткары бизде планыбызда Орто Токой суу сактагычында ушундай эле ГЭСти и Папан суу сактагычында да ушундай ГЭСти куруу пландарыбыз да бар. Анан дүйнө жүзүндө энергетиканын ичинде баланста 10-20-40%ке чейин Швеция, Норвегиялар 40%ке чейин энергияны күндүн нуру менен же шамалдын күчү менен чыгарышат. Аны деле бизде колдонсо болот. Күндүн нуруна станция салынса, ал жердин аянтын. Акыркы маалыматтар боюнча Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард 835 миллион метр кубту түздү. Ал эми күз-кыш мезгилинен нормалдуу өтүү үчүн суунун деңгээли 16 миллиард куб метрден кем эмес болушу керек. Токтогулда сууну үнөмдөө максатында күз-кыш мезгилинин аягында коңшу өлкөлөрдөн жалпы көлөмү 2 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясын сатып алуу пландалууда. Акмөр Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.